Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Айсулуу Тыныбекова Туркиядагы турнирде алтын утту. Балбан финалдык беттеште казакстандык Елена Кузнецова менен кармашып жеңишке жетти. Ал 62 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашкан. Ясар Догу Вехбе Эмре аттөөлөрү мелдеш Туркиянын Анталия шаарында өтүүдө. Ага Кыргызстандан 33 балбан бараары маалымдалган. Ал эми кечээ Айпермедет кызы аталган мелдештен алтын уткан. Жоламан Шаршенбеков Туркиядагы мелдеште да алтын медаль утту. Жоламан Шаршенбеков Туркиядагы Ясар Догу Вехби Эмре элер алып мелдешин жеңүүчүсү болду. Кыргызстандык спортчу 8 мартта 60 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашып, ага жалпысынан 20 спортчу катышты. Жоламан Шаршенбеков Казакстан, Туркия жана Өзбекстандын спортчуларын 3 ирет катар менен жеңип финалга чыккан. Ал эми алтын үчүн беттеште Шаршенбеков ирандык спортчуну жеңип, турнирдин жеңүүчүсү аталды. Бул медаль Кыргызстан үчүн турнирдеги 6-чы медаль болду. 3 алтын жана 3 коло. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Камчы Көлбаев башкарган коммерциялык фирмалардын 2 жетекчиси кармалды. Кылмыштуу чөйрөнү каржылоо фактысы боюнча Камчы Көлбаев көзөмөлдөгөн коммерциялык фирмалардын жетекчилери кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК тарабынан такталгандай, жеке баю жана көзөмөлгө алынган уюшкан кылмыштуу топту каржылоо максатында Камчы Көлбаев жасалма адамдар аркылуу Грант Electronics жичкасы менен Кумтөргөл компания жабык акционердик коому менен Кумтөргенине тамак аш жана тамактануу менен камсыздоо келишимин түзүшкөнү ачыкталган. Грант Electronics жичкасынын Кумтөргөл компания жабыктан алган каржылык келишеси уюшкан кылмыштуулук менен байланышы бар. Грант Electronics став жичкасына, андан кийин акталай акчага айлантуу жана Камчы Көлбаевдин жеке өзүнө өткөрүп берилген. 6 мартта кылмыштуу чөйрөнү каржылоо беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында маркум Кримтөөл көзөмөлдөп башкарган коммерциялык фирмалардын жетекчилери БА жана ХД кармалып, Каракол шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери улантылууда. Таймур Асташиев 600 аялга майрамдык маанай тартуулады. Таймур Асташиев 600 баатыр энени сыйлады. 30 жылдан бери Ташиевдин үй бүлөсүндө салтка айланган баатыр энелерди сыйлоо салтанаты бул жылы да унутулган жок. Сузак районуна жана Жалал Абад шаарынан 600 баатыр эне чакырылып майрамдык маанай тартууланды. Бейиши таманында катылган энелерге адаттагыдай ак жоолуктар салынып, белектер берилди. Маданият өкүлдөрү апаларга арнап жагымдуу ырларын арнады. Таймур Асташиев майрам ээлерин куттуктап, бул саамалык мындан арда улантыларын белгилеген. Эскерте кетсек, УКМКнын төрагасы Камчы Бекташиев бул саамалыкты 30 жылдан бери өткөрүп келет. Ал 2 жыл мурун баатыр энелерди сыйлоо иш-чарасын уулдарына өткөрүп берген болчу деп айтылат маалыматта. Алиарбек Абжалиевдин кайрадан кусары талкууланууда. Мурдагы бажычы экс-депутат Алиарбек Абжалиевдин байлыгы арбын, кудасы Соке бийликке келгенде бизнесин кеңейтип, баасы асман чапчыган жерлерге ээлик кылып, бейишке чалкыгандай эле жашап жаткан. Кызыгы октябрь төңкөрүшүнөн кийин кирээрге тешик таппай калып, акыры камалып 20 миллион сом кусуп чыккан эсибизде. Эсептегичтердин баамында Алиарбек жаңы бийликтегилерди алдап кеткени, кыңыр иштеринен оңой кутулганы каңууланып келет. Учурда кайра баштан окшутуу, жеген ичкендерди мамлекетке төктүрүү саясаты жиреп баратканда көз жаздымда калып калабы. Акыркы кездери ондогон миллиондогон доллар байлар коррупцияга айыпталгандардан агылууда. Мындай шартта Алиарбек Абжалиевдин мурдагы кусканы майда эле ыпыр-сыпыр тура. Демек кезеги жакындай баштаганбы, көмүскөдөн талкуулар жанданууда деп жазган Арыба Кейжи сайты. Жыгылганды сокпойт Шайлообек Атазов мандатын алуу боюнча соттун чечими тууралуу үн катты. Бишкектин административдик соту Шайлообек Атазовдун мандатын жокко чыгарган.
Ал социалдык тармактагы баракчасына соттун чечими боюнча комментарий берип, сүлкүлдөгөн сүмбүлдөрдүн атын атоого убакыт келип калды окшойт. Соттордун бүгүнкү кадамы өлкөбүздө адилеттүүлүк, мыйзамдуулук канчалык деңгээлде экенин далилдеп турат. Шашпай эле мен дарыланып бүткөндө кол салышса да жетишмек. Ар бир нерсенин эрежеси бар да, мисалы спортто атайын эрежелер бар. Жыгылсаң сокпойт, саясатта да саясий маданият эреже болушу керек. Тынччылык заман эмес, согушта жарадар болгон адамды да врачтар алып кетип жатса, душмандар тийбейт. Сырлов райондук соттун чечими мыйзамсыз чыкты. Конституцияда мыйзамда жок нерсени жасады. Мамлекеттик түзүлүшкө сот системасына доо кетирди. Сот адилеттүү деген сөзгө көө жапты. Эч кандай юридикалык аргумент, фактылар жок. Өлкөбүздөгү саясий топтордун кызыкчылыгы менен жасалды. Тилекке каршы өлкөбүздө президенттин айланасына кайрадан 200 аферистер, шылуундар, сүлкүлдөгөн сүмбүлдөр топтолуп калды. Алардын атына тап коомго жүзүнө ачпаса болбойт окшойт. Мен эми мага болуп жаткан акыркы 6 айдагы саясий кысым жана аны кимдер уюштуруп жатат, баарына күн сайын убакытка карап токтолуп турайын. Сабыр кылдым, жөн коюшпады. Биздин мамлекетте кандай гана мыйзамсыз иштер болуп жатса, баарын кылган өлкө башчыларына туура эмес маалыматтарды жеткирген сүмбүлдөрдүн айынан болуп жатат. Кеп менен мандатында эмес, кеп адилеттүүлүктө, мыйзамдуулукта. Мандат бул бейишке чыктың деген кепилдик эмес. Мандат бул бактылуулуктун символу да эмес. Мандат элдин берген аманаты, ишеними. Маселе мен ошол элдин аманатын татыктуу сактап калдымбы же коркоктук кылып тымпыйып өткөрүп бердимби? Маселе ошол. Мен мандатка кызыкпайм. Аллах ар бир адамдын ырыскысын төрөлгөндө эле чечип койгон. Мамлекеттик түзүлүшкө сок куруп жаткан саясий топтор пайда болду. Биз күрөшөлү деп жазган Шайлообек Атазов. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов. 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман-эсен Түркияга жиберип алалы. Сколиозорус менен ооруп күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Кененирээк видеодон көрүңүздөр. Дагы да азыр 1,5 миллиондой каражат керек болуп жатат. Ошо 1,5 миллион каражат чогулса, буюрса Малика кызыбыз дагы кетет. Урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарга чоң рахмат. Ушуга чейин кылып келген жакшылыктарыңыздарга, соопторуңуздарга, кайрымдуулугуңуздарга сиздердин. Ушу биздин дагы кызыбызга дагы жардамга муктаж болуп турабыз. Акча котором десеңиздер, Мбанк Полотбек А деп чыгат, Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Да ушу 1,5 миллиондой акча керек болуп жатат. Ушу кызымдын элдин балдарындай басып, чуркап ойношун каалайм. Ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Сиздер которгон ушу аманаттарыңыздарды алдык. Ушу дагы жетишсиз болуп атат. Ушу кызыбыздын ойноп, элдин балдарында болуп, мектепке барып, өз алдынча окуп калышына себепчи болуңуздар. Арты дагы кыйшык, астта кыйшык өскөндүгү үчүн бул чалкасынан дагы, кызым көмөрөсүнөн да жата албайт. Только бир каптал менен гана жатат. Бул каптал ооруп кетсе, бул капталына оодарып, ушу эки жагы менен алмак-салмак жата алат. Түнкүсүн кыйналат, уктай албайт. Бул дагы ушу эшикке чыгып, балдарды көрүп ойногусу келет. Ушу бизге берген ушу Аллах Таалам сыноосу экен. Мага жардам берип койгула, силерге аргылар болсун. Мен да элдин кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет. УКМК дагы бир мамлекеттик кызматтын жетекчисин кармады. Ичүү суу менен камсыздоону жана саркынды сууну чыгаруу иштерин өнүктүрүү департаментинин жетекчиси кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы кабарлады. Бул иш Ысык көлдүн саркынды суусун башкаруу деп аталган ири эл аралык долбоорго байланыштуу. УКМК ичүү суу менен камсыздоону жана саркынды сууну чыгарууну өнүктүрүү департаментинин кызматкерлери тарабынан кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы аныктаган. Бул департамент министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине карайт.
Комитет билдиргендей, Каракол шаарында саркынды сууну тазалоочу жаңы жай куруу үчүн Азия өнүктүрүү банкынан насыя катары департамент тарабынан алынган 1,498,200 АКШ доллары чет мамлекетке чыгарылып кеткен. УКМКнын маалыматы боюнча аталган департаменттин кызматкерлери Азия өнүктүрүү банкынан жогорудагы каражаттарды подрядчик компаниянын банкрот болоюн деп турган чет өлкөлүк банктагы эсебинен которууну өтүнүшкөн. 2024 жылдын 3 мартында УКМКнын Ысык Көл облусу боюнча башкармалыгы тарабынан аталган кылмышты жасоого шектүү катары ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды сууну чыгарууну өнүктүрүү департаментинин башчысы кармалып, Каракол шаардык ички иштер баш башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул кылмыш иши боюнча тергөө иштери уланууда. Аялдардын укугу үчүн күрөштө кулак мурду кесилген келин сөз сүйлөдү. Бишкекте 8 март күнү аялдардын укугун коргоо үчүн жөө жүрүш өткөн. Жөө жүрүшкө 500 адам катышкан. Катышуучуларга мурдагы күйөөсү кулагын мурдун кесип салган Аселина Койбаева сөз сүйлөдү. Ал өз сөзүндө бул жарааттар кокустуктан эмес, балдардын атасынын колунан калганын, аял эркек тарабынан зордук зомбулукка кабылып жатканын белгиледи. Ногойбаева укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнө кайрылып, аларды үй бүлөлүк зомбулук көйгөйүнө кайдыгер карабоого чакырды. Тажикстанда тынчылык үчүн соттолгон Кыргызстандык Тышкы иштер министрлиги маалымат берди. Жогорку Кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов көтөргөн маселе боюнча Тышкы иштер министрлиги маалымат берди. Министрлик Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Юлдошев кармалган мезгилден тартып азыркы күнгө чейин процессуалдык иштери, мөөнөтүн өтөп жаткан мекеме жана ал жерде кармоо шарттары жөнүндө толук маалыматка ээ. Анын энеси бир тууганы менен тыгыз байланыш кармап, аларды такай маалымдап турат. 1988 жылда туулган кыргыз жараны болгон Тажикстандын Исфара районунун тургуну Юлдошев 2023 жылдын 20 январында Тажикстандын сот органдары тарабынан кылмыш жаза кодексинин тыңчылык беренеси менен соттолгон. Аталган жаранды Кыргызстанга которуу маселеси боюнча элчилик Тажикстандын тиешелүү мамлекеттик органдары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Кыргызстандын мамлекеттик органдары менен биргеликте эл аралык келишимдерге ылайык керектүү ишти алып барууда. Кыргыз жаранына коюлган айыптын өзгөчөлүгүнө байланыштуу аны Кыргызстанга которууга адаттагыдан кошумча мөөнөт талап кылынат деп айтылат маалыматта. Assalamu alaikum туугандар. Биз жаңы турга старт бердик 4-чү турубузга. Ушул машиналарга 500 сомдон билет ала бересиздер. Алдыңкы главный оюндан тааныштырып келейинчи. Бул оюнда өзгөчө, дискалары өзүнчө эле бир башкача. Ушул машинабыз главный туугандар. Жылы 97, 2-4 объемдо, автомат, бензин. Общем мактай турган машина, видеодон көрүңүздөр, баа бересиздер. 500 сомго билет аласыздар, ойнойсуздар, утасыздар туугандар. Экинчи машинабыз кара Nexia. Биринчи оюндагыдай цветте, кара Nexia 2010 жылгы. Бул дагы таза, сонун. Экрандагы номерлерге байланышасыздар, билет алышка шашылыңыздар туугандар. Чөткү. Эки матизибиз окшошкон, экөө тең 2008. Экөө тең жашы тең, вишня цвет, голубой цвет. 500 сом ушул машиналарды билет алып ойноп утсаңыздар болот туугандар. Билет алыш үчүн кандай? Биз описанияга номер жазып койдук. +7925 906 2704 кылсаңыздар ушул номерде WhatsApp бар туугандар. Ушул WhatsAppка любой суроо бересиздер, жооп беребиз. Экранда көрсөтүлгөн М-банк акча саласыздар, ай жакында деп чыгат. WhatsAppка момент чек жөнөтөсүздөр. Жарым сааттан ашпасын туугандар. Билетиңиздер сразу барат. Каналга катталып бир-бирден билет алыңыздар. 4 машинадан тушкары бул оюнда 4 телефон бар туугандар. 128 памятте Samsung A15 деген телефонубуз. Samsung A15 4 телефон 128 памятте туугандар. 4 телефон 4 машина 123 миң сомдон пулубуз бар. 128 приз болот. Бул оюнда 3100 билет ойнолот туугандар. 3100 билет ойнолот. 4 машинаны 4 адам утасыздар, 4 адам телефон утасыздар туугандар. Шашылыңыздар, билет алышка шашылыңыздар туугандар. Министр майнинг ферма Кыргызстандын электр энергиясын колдонбойт. Кыргызстанда бир гана майнинг ферма иштейт. Бул тууралуу брифингде энергетика министри Таалайбек Ибраев билдирди. Анын айтымында Кыргызстандын электр жарыгын колдонбой Россиялык Интеррао энергетикалык компаниясы Казакстанда жеткирет. Кыргызстандагы жалгыз майнинг ферма электр энергиясын Казакстан аркылуу жеткирген Россиялык Интеррао энергетикалык компаниясынан алат, деди министр. Белгилегече Кыргызстанда 5 марттан тарта электр жарыгына чектөө киргизилди. Өчүрүү графигин министрлик сайтта жарыялап турмакчы. Сот Бектур Асановго чет жакта операция жасатуу үчүн өлкөдөн чыгарууга уруксат берген жок. Бишкектин 1-май райондук соту Гемпироват иши боюнча айыпталуучу Бектур Асановду чет жакта операция жасоо үчүн Кыргызстандан сыртка чыгарууга уруксат берген жок. Бул тууралуу Азаттыкка анын адвокаты Кантемир Турдалиев билдирди.
Анын айтымында кыргыз дарыгерлери Асановго операция жасап, бир сыйра дарылагандан кийин ага шашылыш түрдө дагы операция жасоо керектигин эскертишкен. Андай операция чет өлкөдө жасалары аныкталып, саясатчынын жакындары Туркиядагы клиника менен макулдашкан. Ал жактагы оорукана операцияны 12 мартка дайындаган жана сот уруксат берсе алар 8 мартта учуп кетишмек. Адвокат Кантемир Турдалиев Бектур Асановдун эч жакка чыкпоо бөгөт чарасын өзгөртүп, дарылануу үчүн аны чет жакка чыгууга уруксат берүүнү өтүнүп 6 мартта сотко арыз жазган. Сот 7 мартта баш тарткан чечимин билдирген. Адвокат 11 мартта чечимди расмий түрдө алса, жогорку инстанцияларга апелляциялык арыз менен кайрылаарын айтты. Бишкектин 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы бул боюнча өтүнүч келээрки соттук отурумда карала турганын билдирди. 9 январда кемпирабадчылар Бектур Асановду ооруканага которууну талап кылып, саясатчыга жакын арада ооруканага чыгарылып операция жасалбаса, камактагылар ачкачылык жарыялап, соттук отурумдан баш тарта турганын жарыялашкан. Номер 1 тергөө абагында жаткан Бектур Асанов 10 январда улуттук госпиталга жаткырылып, 15 январда анын моюн омурткаларына операция жасалган. Бектур Асанов 30 январда Чүйдүн Молдовановка айылындагы номер 31 дарылоо мекемесине которулуп, абалы жеңилденбегенден улам сот 7 февралда аны эч жакка чыкпоо тилгаты менен бошоткон. Анын жакындары саясатчынын абалы оор бойдон калып жатканын билдирип келишет. Кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 30га жакын саясатчы активисттери 2022 октябрда кармалган. Ушул тапта кармалгандардын ичинен 12 киши тергөө абагында отурат, калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Кемпирабад иши 2023 жылы июнь айында сотко өтүп, Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашуун грифин койгон. Милицияларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптоодо. Иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башалмандык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелеринин негизинде козголгон. Шектүүлөр мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттаган. Соттук жараяндар жабык өтүүдө айыпталып жаткандар отурумдарды ачык өткөрүү талабын коюп келишет.